Саламатсыздарбы, урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары. Мен атым Наргиза Кожобекова. Бүгүн бизде түз эфирде өзгөчө коноктор. Боронбаева Салтанат 3-2-1 старт долбоорунун координатору жана экопрокладки долбоорунун негиздөөчүсү Борбуева Айсулу. Суроолоруңуз болсо бере бериңиз. Мен болсо эң биринчи суроом сизге, Салтанат. Бул долбоор жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн рахмат. 3-2-1 старт Кыргызстанда алгачкы жолу ишке ашырылып жатат. Азырынча биз Чүй областында социалдык ишкердик менен алек болгон жаштарга жардам берүү, ошолордун долбоорун колдоо максатында баштаганбыз. Биз биринчи сезондо климат жана экологияга арнадык. Ал деген климатка жана экологияга байланыштуу көйгөйлөргө жаштардын идеялары болсо, ошолорду колдоо, ошолорго колдоо көрсөтүү, ошолордун проекттерин ишке ашырууга умтулуу болуп аталат. Экология, климаттын ичинде биз туруктуу өнүгүү максаттарынан алынган буунун алар таза суу, таза жана жеткиликтүү энергия, экономикалык өнүгүү, климаттын алмашына карата күрөшүү жана ушул экосистеманы сактап калуу максаттарын колдойбуз. Ошолорго жеткенге аракет кылабыз. Андыктан ошол биздин Чүйдө турган 18-ден 35-ке чейинки жаштардын арасынан сонун идеялар бар жаштарды аныктап, ошолордун проекттерин колдоо максатында ишке жүргүзүп жатабыз. Демек, эгер айрым жаштарда экологияга жана климатка салым кошом деген балдар 35 жашка чейинки кыз келиндер силерге кайрылса болот экен, э? Кантип кайрыла алышат алар, кантип байланыша алат силер менен? Туура, биз кыз келиндерди гана эмес, жана биздин бүт баягы эркек балдар, кыздар 35-ке чейинкилер катышса болот. Азырынча биз жыйынтыктоо этабында турабыз. Бирок буюрса биз жылда бул долбоорду ишке ашыруу максатын көздөйбүз. Ошондуктан ар бир август-сентябрларында башталат кабыл алуу. Анан азыркы этапта биз жыйынтыктоодо турабыз. Ошондо бул канча убакытта бир өтүп турат тандоо? Бул биринчи жолу баштадык, дагы көрөбүз. Бирок акыркы биздин тажрыйбабыздан алганда сентябрь-октябрь айында биз университеттерге барып, социалдык тармактарда жана жаштардын арасында жарыялаганбыз. Биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар, 3-2-1 старт KG деп өтүп тапса болот. Ошол жакта биз бардыгынан билдирүү баракчасынан биз 90дон ашык билдирүү алганбыз акыркы жолу. Ошонун идеяларынан биз мындай мыктылардын мыктысын тандап алабыз. Анан быйыл билбеймин, азыр убактын айтыш кыйын, бирок ошол убакыттарга туш келип калат. Күзгө туш келип калат. 90го чукул билдирүүлөр келип түштү дедиңиз. Ошонун ичинен канчасын тандап алдыңар, канчасы ишке ашты жана колдоо тапты силердин уюмдан? 90 бул биринчи этап деп атайбыз. 90 адамдын жөн гана бизде ушул идея бар деп өздөрү мындай билдирүү тапшырганда биздин жюрилер аны караштырып 30-ун мындай мыкты, потенциалдуу деп аныктаган. Ошол 30 долбоордун лидерлерин биз акселерациялык программага чакырганбыз. Алар бизнести кантип жүргүзүү керек, бизнес кантип коомго пайда келтире алат деген окуудан өткөн. 4 күн бою Ысык көлүнүн жээгинде биз эксперттер менен, менторлор менен биргеликте иш алып барып, проекттерди андан дагы жакшы кылып, жакшыртып, аларды мындай бизнеске ылайыктуу кылып түзгөнгө аракет кылдык. Ошолордун арасынан 18-и гана финалга жетишти. 18-и жюрилердин алдында өздөрүнүн проекттерин, долбоорлорун тартуулап, акырында 6 долбоор колдоо алды. Финансалык
Ошондо сиз мисалы үчүн сизге билдирүү жөнөтөм жана мындайча айтканда заявка таштайм деген киши канча этаптан өтүшү керек, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчи ал деген Instagram баракчагабы же сайткабы арызын жазат, билдирүүсүн жиберет. Андан ары эмне болот? Ал билдирүү калдыруу аябай жөнөкөй. Биз биринчиден биздин Instagram баракчага жазылса, ал жакта биз бүт жаңылыктар жөнүндө айтып турабыз. Анан өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ошол 321start.kg сайтка өткөндө ал өзү көрсөтөт, азыр кайсыл этабында турат. Мисалы азыр заявкалар кабыл алынбайт, билдирмелер. Бирок Instagram аркылуу биз айтып турабыз. Таштагандан кийин ал бул долбоорду алып жүргөн адамдарга тапшырса болот. Өзүбүз кайра чыгып адамдарга өзүбүз байланышабыз. Ошол 90 кишинин ичинен 30 кишини чакырасыңар. Туура. Андан кийин эмне болот? 30 кишиге сабак өтөсүңөр, окутасыңар. Билдирме ооба чакырабыз. Биринчиден ушул этаптан өтүп, кийинки этапка аттаныш үчүн сиз ушу билимдерди алууга даярсызбы деген биз өзүбүз байланышып сурайбыз. Кийин албетте окуйбуз деген адамдарды биз сүйүнүч менен кабыл алып, бирге окутуп, анан кийин ошол финалга чейин өзүбүз мындай даярдап алып барабыз. Ээрчитип алып барабыз. Ошондо 30 адамды тандап алдыңар, алар менен байланыштыңар, андан кийин окутуу жүрөт дедиңер. Окутуу Бишкекте болобу, онлайн форматтабы, офлайн форматтабы? Биринчи окутуу Ысык Көл областында офлайн форматта өттү. Ал 4 күн ичинде биз бардыгын биргеликте алып барып, эксперттерди алып барып, ошол жакта 4 күн бою интенсивдүү сабактарды өтүп, күн эрте менен кечке чейин иштеп, анан 5-күнү бардыгын кайрадан алып келебиз. Демек, арыз таштай турган кишилер көлгө барып эс алып келем деп эмес, эртеден кечке иштейм деген ой менен барыш керек экен да. Туура. Ограничение койбойбуз, бирок сабак учурунда албетте бар болушун талап кылабыз. Эмне үчүн Чүй облусу деп гана чектедиңер? Бул бардык республикага чыгуу пландарыңыз барбы? Качан ишке ашырасыңар эгер андай пландарыңыз болсо? Бул биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жаткандыктан биз азырынча бүт республикага эмес, башында ушул Чүй областында кылып көрөлү. Кандай артыкчылыктар же жетишпестиктер болду, ошону карап, кийинки пландарды коебуз деген максатты көздөгөнбүз. Бирок жыйынтыгы боюнча биз результаттарын менен бизге результаттары жакшы болду деп ойлойбуз. Ошондуктан дагы чоңойбуз деген максаттарды көздөйбүз. Анан кийинки сурообузду Айсулуу айымга берели. Мен түшүнгөнүмө караганда бул 3-2-1 старт долбоорунун эң алгачкы карылгачтарынын бири, ийгиликтүү долбоор экен. Айсулуу Борбуева экопрокладки деген долбоордун негиздөөчүсү. Бул долбоор жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Экопрокладки бул биринчи түшүндүрүп кетейин эмне экенине. Бул ар бир кызга, айымга, энеге күнүмдүк жашоодо же болбосо айрыкча айыз келген учурунда пайдалануучу каражат да, гигиеналык каражат. Айырмачылыгы магазиндеги прокладкалардын айырмасы бул биз кездемеден тигебиз, аны жууп, колдонуп 2-3 жыл бою колдонуп жүрө берсе болот да. Анан экологияга эч кандай зыяны жок, аялдардын ден соолугуна зыяны жок, экологиялык жактан таза, ыңгайлуу каражат. Сизге бул ой, идея негизи кандайча келген? Негизи идея өзүмдөн келди десем болот, себеби былтыр 1,5 жыл мурун өзүм ошо кош бойлуу кезинде бала чоңойгон сайын табарсызга күч келип, анан ушундай каражаттар менен пайдаланууга туура келет экен да. Анан бир жолкулар менен мен колдоно албачумун, өзүмдөн эле аллергиям бар болчу да. Анан ошондо ой келди, тийип көрөйүн деп, үйдөгү
калдык материалдардан эле өзүмө, эжелериме, апама жана курдаштарыма тигип көрдүм. Анын баарын аябай жагып дагы сурай башташты да. Анан ошондо керек экен, тигип сатып көрүш керек экен дедим да. Себеби таштанды, ыргытылбай калды. Анан прокладка сатып албай калышты да, ошону айтышты да. Анан демек жагат экендирге деп анан тигип көрөйүн деп биринчи Instagram баракчасын ачтым. Анан материал сатып алып баштап, анан официалдык түрдө иштеп атканыбызга 1 жыл болуп калды. Силерге 3-2-1 старт долбоору эмне берди, эмнелерди үйрөттү? Кайсы нерсеге көзүңүз ачылды? Мурда билбей жүргөн же туура эмес жасап жүргөн кандай иштерди туура эмес жасап жүрчү экенсиңер, кайсыларды туура жасап жүрчү экенсиңер айтып берсеңиз. Мындай такыр эле туура эмес жасап жүргөн нерселер жок экен. Дагы шүгүр. Бирок кругозор билим алдык. 4 күн бою эртеменки саат 8-тен кечки саат 10-го чейин билим алып аттык. Мен өзүм ошо МЧТ балам бар болчу, балам менен баргам. Көргөн жокмун 4 күн бою, уктаган эле көрүп аттым. Анан аябай маркетинг боюнча сабактар болду, юридикалык жактан боюнча сабактар болду, финансы боюнча, экология боюнча, социалдык бизнес боюнча аябай көп пайдалуу маалыматтарды алдык. Анан эң негизгиси ошол жеңүүчүсү болуп, материалдык жактан поддержка алдык да, колдоо алдык. Сиз бул нерсени жаңыдан баштаганда коомчулук кандай кабыл алды? Бизде негизи белден ылдыйкы теманы сүйлөгөндүн бардыгы уят катары кабыл алынат, мунун бардыгы жашыруун, элдер ачык сүйлөшкүсү келбейт. Азыр биз түз эфир кылып бул жөнүндө айтып берип атабыз. Менимче комментарийлерде дагы уяты жоктор деген комментарийлер жазылса керек. Сиз ушундай нерселер болдубу жана аларга кандай мамиле кылдыңыз, кандай кабыл алдыңыз? Мен айлана чөйрөмдөгү эле биринчи эл бул ошол үйүмдөгүлөр болду. Андан кийин эле мен атам жардам берет да мага көбүнчөчү. Анан эң биринчи эле атама айттым ушундай тигип саталы десем, атам каткырып эле күлүп тамашалап атат го деп каткырып күлүп калды. Анан мен жок ата ушундай керек деп өзүмдүн көйгөйүмдү айттым. Мисалы менде ушундай аллергия бар, аябай көп кишилерде аллергия бар. Экинчиден бул экологияга аябай пайдалуу болот десем эле керектүү экен деди. Себеби атам өзү үйдөгү балдардын памперстерин көрүп эле зейини келе берчү да. Ушул памперстериңерди короого жайып койсо, биз эчтеке отургуза албай калабыз деп элечи. Себеби экинчи баланы төрөгөндөн кийин күнү 2 каптан таштанды чыга баштады да. Анан ошондо туура эле кабыл алды. Эмне үчүн мен да сиздин Instagram баракчаңызда атаңыз жардам бергенин окудум, жана сүрөттөрдү көрдүм. Адатта кыз бала апасына кайрылат мындай көйгөйлөр менен. Анан бизнес болгон күндө дагы аялга тиешелүү нерсе болуп аткан соң эмне үчүн апаңызга эмес атаңызга кайрылдыңыз? Биз кичинекей кезибизден эле ошо көбүнчө ушундай суроолор болсо, чечимдер болсо атамдан кеңеш сурап көнүп калганбыз. Андан тышкары апам жумушта иштейт, мектепте иштейт өзү. Атам азыр пенсионер. Анан өзү дагы ошо бир нерсе жасап, кызыкканды жакшы көрөт да. Анан колу жөндөмдү. Колу жөндөмдү. Анан жаңы нерсени баштаганды жакшы көрөт өзү дагычы. Анан ошол себептен анан бош киши. Жакшы. Жолдошуңуз кандай кабыл алды? Койсоңчу, эми ушул дагы бизнеспи? Башка эле бизнес жасасаң болбойт беле деген сөздөр болгон жокпу? Жок, анткен жок. Негизи мен ошол прокладкилер мусор экенин, мен таштанды экенин мен турмушка чыкканда сезе баштадым да. Себеби мурда квартирада жашачумун өзүмчү. Анан квартирада кандай бир жолу колдондум, ыргыттым, мусор топтоп бир күндө бир эшикке чыгарып коесуң, бүт ошол бойдон унутуп коесуң да. Турмушка чыксам, ал жакта тамактын таштандысын өзүнчө чогултушат экен, пакеттерди өзүнчө чогултушат экен, кагаздарды өзүнчө чогултушат экен. Мен болсо туалетте эшикте экен. Анан кийин аны каяка ыргытканын билбей калыптым да. Анан эмне кылганын билбей ошо биринчи көйгөй ошондон чыкты да. Анан жолдошум менен ошо кайнатам дагы ушундай экологиялык нерселерди аябай колдойт экен. Мисалы магазинден
пакет алышпайт, эч качан алышпайт. Анан жада калса сатып алынган унду жешпейт да. Будай сатып алып, тегирменге алып барып өткөрүп келип анан жешет да. Анан ошон үчүн жакшы эле кабыл алышты, жакты. Демек сиздин үй бүлөңүздүн өзү деле мындай экологияга аябай аяр мамиле жасайт экен, Бул нерсе демек сиздин чөйрөңүздөн көз каранды болгон турбайбы, алар бир топ таасирин тийгизишкен экен. Анан ошо Инстаграмга чыкканда дагы айтып коет го, сен жакка белиңде ошо сага окшош кишилер жүрөт көбүнчө деп коет го. Ошондой болду, айтор баары эле туура сонун идея экен, жакшы экен деп болду деп айтып атышты. Анан фу деп дагы айткандар да болду, бирок өтө эле аз. Сиздин кардарларыңыз көбүнчө эмнелерге басым кылышат, кайсыл артыкчылыктарын байкашат? Мен негизи баштап атканда ошо менин кардарларым көбүнчө экологияга күйгөндөр болот го деп ойлочумун да. Бирок практика жүзүндө карасак, эң биринчи эле заказ бергендер ошо кадимки прокладкадан аллергиям бар, ошон үчүн заказ берем деп, азыр 80-90% ошон үчүн заказ беришет да. Себеби азыркы арзан прокладкалар бир жолку эмнеге аллергия кылат, себеби алар синтетикалык материалдардан жасалат, полиэтилен абаны өткөрбөйт дагы. Анан ар кандай бактериялардын көбөйүшүнө жакшы шарт түзүп берет экен да. Анан андай каражаттар менен күнүгө колдонгондо кыздар, аялдар, айрыкча жаш кыздар гинекологиялык жактан ар кандай ооруларга дуушар болушат экен да. Ошол негизи организмде аллергия болгон эле бул кандайдыр белги десек болот да. Демек колдонуп жүргөн нерсенин бир нерсеси туура эмес да. Ошо анан азыркы сүйүндүргөнү ошол аллергиясы барлар ошол тазычылык жазып атышат да. Ошо менин эч кимге айта албай жүргөн, көмүскөдө калган көйгөйүмдү чечип бердиңер деп. Биз көпчүлүк азыр колдонуп жүргөн күнүмдүк бир жолку прокладкалар алар экологияга кандай зыянын алып келет? Сиз эми бул теманы аябай кеңири изилдеп окуп чыктыңыздар. Мисалы үчүн балким биздин көрөрмандарыбыздын арасында билбегендер бар. Мен үчүн деле бул жакында эле ачылыш болду. Колдонуп жүрөсүң, бирок ал экологияга, табиятка кандайдыр бир зыян келтирет деген ой деле жаралчу эмес. Зыян келтирет, себеби алар чирибейт да, чирибейт, жок болбойт. 500, 600, 700 жылга чейин эч нерсе болбой жата берет экен да. Анан өзүңөр элестетсеңер, бир аял өзүнүн жашоосунда 11.000 дана прокладка колдонот экен да. Анан ошонун баары такка кетет, мусор болуп жерге сиңбейт. Анан почва неме экен, жер кыртышына зыян келтирет да. Андан тышкары дагы бир артыкчылыгы үнөмдүү. Биздин продукцияны мисалы көрсөтө кетейин. Үнөмдүү, мисалы 2 штук ежедневка сатып алса, 2 жыл 3 жыл бою колдоно беришет да. Мындайда ай сайын 120 сомго сатып алууга туура келет. Ошондой. Анан дагы элдин восприятиясын сурап атасыз го, мындайда өзү элдер 15-20 жылдын ичинде эле унутуп коюшат экен да. Мисалы биз 15-20 жыл мурун эле өзүбүз чүпөрөк менен колдонуп жүрчүбүз да. Аны билбегендер, эч качан колдонуп көрбөгөндөр кандайчы аны жуу эмне болот деп аябай таң калышат экен да. Анан мурда өздөрү чүпөрөк колдонуп жүргөндөр ошол ыңгайлуулукту билишет, эсинде бар, дароо заказ берип атышат да. Жаштар көбүнчө тренд дегендер же экология деген жаштар заказ беришет, калгандары заказ беришпейт да. Биз айта кетчү нерсе бул биздин продукцияны колдонуп көрүш керек экен эң биринчичи. Ошол себептен мисалы жаш кыздардын ата-энесине же болбосо тарбия бергендерге айта кетет элем да. Ушул жаштайынан, жаш кезинен баштап ушул продукцияны колдонгонго үйрөтүш керек экен. Себеби биринчиден алар билиш керек. Ушундай продукция бар экен. Алар колдонуп көргөндөн кийин деле алардын айырмасын сезе башташат дагы, өздөрү мындайга өтө башташат. Эң негизгиси ден соолугу алардынчы.
каражат эконом болот, экология жана бул кандайдыр бир алардын тарбиясына дагы таасир берет деп эсептейм. Себеби көп жолку нерселерди колдонгондо булар жууп колдонот да. Булар деген эмгекке үйрөнүшөт да. Эмгекке үйрөнүшөт. Андан тышкары өспүрүм кезинде абдан маанилүү өздөрүнүн физиологиялык өзгөчөлүгүн кабыл алганга үйрөнүшөт. Батыраак кабыл алганга. Андан тышкары эмгекти сүйүп жана акчаны же болбосо буюмду баалай билген болушат да. Буну ошондо кандай колдонуш керек экен? Бир айымга канча даана прокладка жетиштүү? Бул ар бир айымдын өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша болот. Мисалы буну биринчиден айызы келеби келбейби? Мисалы муну биздикин айызы келбеген энелер дагы колдонушат да. Себеби ден соолугуна байланыштуу зарасын кармай албагандар бар. Алар дагы колдонушат. Аларга болсо мисалы 2-3 штук керек жетет да. Эгерде айызы кандай келет, азыраак келет, көбүрөөк келет, ошого жараша санын 12-15 балким ушуну сатып алыш керек да. Бирок акчасын актайт экен 2 жылда мисалы орточо эсеп менен эсептегенде жалаң ушул продукцияга өтүп кетсе 2 жылдын ичинде 5000ден 8000 сомго чейин каражат экономдосо болот экен. Ошондо бир даанасы канча сом? 100 сомдон 200 сомго чейин. Кайсыл жактан сатып алса болот? Бизде азыр Фрунзе магазиндеринде бар. Жана Алдей деген продумго төрөтүүнү даярдоочу магазин бар. Алардын баардык филиалында бар. Андан тышкары Эколайф деген экологиялык магазиндерде бар. Мен түшүнгөнүмө караганда булардын сизде да бир нече түрү бар, күндүзгү, түнкү, күнүмдүк дегендей ошолор жөнүндө айырмачылыктары жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр учурда 4 размер бар бизде. Дагы кеңейтейин деп атабыз. Буюрса, түнкүсүн колдонгону, күндүзү колдонгону, айыз келгенде акыркы күндөрү колдонгону же болбосо жана зарасын кармай албагандар колдонгону. Бул эң кичинекей күнүмдүк. Анан бизде дагы бир артыкчылык, бул бизди гинекологдор өздөрү сунушташат да. Бизде мындай документ алганбыз, апробацияга экопрокладкаларыбызды Кыргыз Республикасынын ассоциация акушер-гинекологов бар. Ошол жака алып барып берип, тесттерлешкен. Анан ушундай кичинекей отзыв алганбыз. Пайдаланууга ыңгайлуу, экологияны киргизбейт, жана ден соолукка зыяны жок деген. Ошондо биздин урматтуу айымдарыбыз бул эко-прокладкалар менен коркпой үрпөй эле колдоно берсеңер болот экен. Анткени өлкөнүн бардык гинекологдору буну менен колдонууну сунушташат экен. Менин анда сиздин долбооруңуз боюнча дагы бир суроом. Башында кандай болбосун ишти баштаганда, кандай болбосун бизнести баштаганда кыйынчылыктарга туш болот. Сиз негизги кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз жана аларды кантип жеңдиңиз? Кыйынчылыктар болот экен, себеби өзгөчө жаңы продукцияны баштаганда болот экен. Анын үстүнө сиздики башкача товар, жөн эле айтып түшүндүрүп берген болбойт. Ошондой экен да. Мен биринчи эле документ алган аябай кыйын болду. Сертификат алууга туура келди, себеби бизге Фрунзе маркетте чыгып калды. Кызматташалы, бирок бизге сертификат керек болду. Анан сертификатты кайсы жактан алам деп, ошо биринчи государственный мамлекеттик мекемелерге кайрыла баштадым. Кайрылсам, мындай бизде Кыргызстанда күнүмдүк жумушту жасап көнүп калышкан экен да, анан мен аларга барып тоскоол кылып аткандай сезим болду да магачы. Анан эмне кыласың аны? Бул деген кыйын, бул деген мүмкүн эмес мындай дегендей жооп алып аттым да. Бардык эле барган жактарымда эшик мындай жабылып аткандай сезилип атты да магачы. Анан ошондо дагы азыр дагы мисалы мен эл аралык сертификат дагы эле ала албай жүрөм да. Меники азыр Кыргызстан ичинде эле чет өлкөдөн аябай көп сурашат. Мисалы Россиядан, Турциядан сурашат, сатканга сурашат да. Бирок менде документ жок кандай. Сатканга сата албайм да. Бирок өздөрүнө сураганда туугандар аркылуу жөнөтүп жатам. Америкага мисалы жөнөттүм бир нече жолу. Себеби мен укканым боюнча Америкада ошо прокладкалар боюнча кыйын экен да. Магазиндерде сатылбайт экен. Бар экен, бирок аябай начар.
сапатта экен. Ошондо башка өлкөлөрдө мындай нерсе жок бекен, бул эң ошол эле Кытайда ал жакта жок нерсе жок болсо керек. Жок бар экен. Ошолорду изилдеп көрдүңүзбү? Кандай айырмачылыктары бар? Сиздики алардан эмнеси менен айырмаланат? Изилдеп көргөм. Негизи Европада айма эле колдонушат экен. Алар бизге караганда мындай экологияны көбүрөөк сакташат го. Анан бар экен, магазиндерде сатылат экен, кадимки эле магазиндерде. Анан Россияда көбүнчө ошо мага окшогон аялдар үйдө көбүнчө кийишет экен. Анан мага сапаты боюнча ошол Европаныкы, Россияныкы жакты, Кытайдыкы бир аз мындай синтетикалык материалдан жасап коюшат экен да. Ошол себептен алар кайра эле ошол ысытып, жылытып, кайра эле ошол аллергия кылышы мүмкүн да. Качкан нерсеңен кайра эле түшүп кетет. Ошондой болушу мүмкүн. Сиздики ошол Россия, Европадагылардан эмнеси менен айырмаланып кеткен? Сизде кандай артыкчылыктар бар экен? Алардыкын көрүп эмнесин өзүңүзгө коштуңуз, алдыңыз? Алардыкын көрүп, негизи аларда материалы бизге караганда жакшы болсо керек деп ойдомун да. Мен деле бул жактан алганда Туркиянын материалын алам. Бирок менин оюмча ошо Россиядагы материалдар жакшы болуш керек, Европадагылардыкы жакшы болуш керек деп ойлойм да. Бирок көрө элекмин. Сиздин прокладкаларыңыздын материалы пахтада, таза? Таза ХБ материалынан жасалат. Анан жана суу өткөрбөгөн катмары бар. Ал деген ошол заманбап материал, суюктукту өткөрбөйт, бирок абаны өткөрүп, денени дем алдырып турат да. Кийимиң булганбайт? Жок, өткөрбөйт. Бирок күнүмдүк колдонуучулардан өтө эрет. Ал жөнүндө эле чүпүрөк бир нече кат. Түшүнүктүү. Сиз айтып атпайсызбы, мурда 20 жыл, 30 жыл мурда колдонуп жүргөндөр жөнөкөй эле чүпүрөк колдончу, алар билет деп, анан ошондой эле алардын катарына мен дагы кирем. Мен билгенден пахта чүпүрөктү жууш аябай оор, анда тактар калып кала берет. Силердин прокладкаларыңардын касиеттери кандай, бул жагы кандай болот? Көп сурашат, негизи так калабы депчи. Кытайлардыкы мисалы так калбайт экен да. Себеби ал синтетикалык материал да, синтетикалык материалдан так калбайт. Биздики өзүм колдонуп жүрөм да, дароо жуусаң калбайт. Дароо колдонгондон кийин жуусаң калбайт, жакшы эле кетет. Самыны жок деле кетет дароо жуусаң. Калтырып коюп, кээ бирлер мисалы 1-2 күндөн кийин жүйт, 3-4 күндөн кийин жүйт, баарын жоготуп бир жүйт. Анда жакшылап аракет кылыш керек кетиш үчүн. Же болбосо анда санда жанагы негизи агартпай эле койгону жакшы да. Болбосо жана сода менен туздун аралашмасына чылап коюп агартып алса болот. Мындай отбеливатель менен агартпай эле койгула дейт демекчимин да. Түшүнүктүү. Сиз биздин кыргыз кыз келиндерине кайрылып кандай айта турган сөзүңүз бар эле, кандай кайрылууңуз бар эле? Негизинен ошол көп жолку колдонулуучу нерсе бул мындай ден соолукка пайдалуу болот экен. Биринчиден, экинчиден үнөмдүү болот экен. Анан кичине болсо дагы мындай эмгектендирет экен да. Азыр болсо ар ким өзү деле байкалса керек, телефондо отургандан оор жумуш эч ким жасабай калды да. Ошол андан тышкары эгерде кандайдыр бир ишти баштайын деп турса, мисалы бизнесте, анда ошо өчүрүү болуш керек экен. Бир жерден жок деп койсо, кайра экинчисине барып, башка ал жерден жок калса, айтор бир жерден мүмкүнчүлүк чыгат экен да, калуу керек экен. Андан тышкары ошо эгерде аял кишиби болобу, эркек кишиби туура нерсени жасап атса, колдоолор чыга берет экен да. Мисалы мен ушул жумушту баштагандан баштап эле эң биринчи эле үй бүлөм колдоду. Андан кийин Шистарт фонду колдоду. Андан кайсы жака заявкамды бербейт, ошол жактан эле мени макул деп алып атышты. Эң акырында жакшы жыйынтыкка келдим. 3-2-1 долбоорунан ошо жеңүүчүсү болуп чыктым.
Рахмат. Салтанат айым, сиз дагы жаңы стартаперлерге, идеясы бар жаш улан кыздарга кандай сөзүңүздү айтар элеңиз? Биринчиден мен колдоп кетет элем бардыгын. Азыр кандай абалда турбаганда деле кыйынчылыктар болот, жеңиштер болот. Бирок мунун бардыгы мындай жыйынтыкка алып келген жакшы. Ал албетте жыйынтыкка алып келет, ошонго ишениш керек. Анан эшиктер ачыла берет, бири жабылса. Андыктан эгер идеяңыздар болсо, бизнес баштаймын деп ойлонуп турсаңыздар, өзүмүн бир проектиме ишке ашырам дегенде, коркпостон ишти баштап, анын бакы эгер кыйынчылык келсе, ошонун келгенде мындай чечүүгө аракет кылуу да. Башында эле ошо кыйынчылыктарды ойлоп, жок ал мен кыла албаймын го деген ой гана басып коет да, өчүрүп коет. Ага берилбестен башташ керек, секинден, күндө бирден кадам таштаганда адам жетишет. Бир нече жылдан кийин чоң ийгиликке жетишет. Эгер бизнес баштап атсаңыздар, биринчиден ушул өлкөгө же айлана чөйрөгө кандай таасирин берет деген суроо берилсе, ошол аябай мындай бериле турган суроо деп эсептеймин. Ошондо жалаң эле акча табууну көздөбөстөн жоопкерчилик дагы болуш керек экен. Жоопкерчилик албетте болуш керек. Анын бакы кийинки кесепети кандай? 1 жылдан кийин бул кандай таасир берет менин чөнтөгүмө жана айлана чөйрөгө? 10 жылдан кийин, 100 жылдан кийин бул эмнеге алып келет деген ошол ойду бир өткөрүп коюш керек. Сизге чоң рахмат. Убакыт бөлүп бизге түз эфирге келип бергениңиз үчүн. Айсул айым, сизге көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Сизге көптөгөн жакшы стартаперлер, жаш улан кыздар келишсин. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде түз эфирде конокто 3-2-1 старт долбоорунун координатору Боронбаева Салтанат болду жана экопрокладки долбоорунун негиздөөчүсү Борбоева Айсул айым болду. Сак саламатта калыңыз.